Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Сиздер менен кайрадан эле мен Нияз Сараев болуп жатам. Мен азыркы ар дайымкыдай акыркы болуп жаткан окуяларга дагы да болсо жеке оюмду, жеке пикиримди билгизип коеюн деп чечтим. Менин жеке пикирим, жеке оюм ушул муфтийибиз Максат ажекебизден кармалган оюнчу болуп жатат. Менин түшүнбөгөнүм ушул эч кандай бир соттун чечими жок, эч кандай бир далил жок, эч кандай бир соттун ушундай бир өкүмдөрү жок. Эмнеге кармалып, эмнеге камалып жатканына мен таң калып түшүнбөй турам. Эми баарыбыз пендебиз, баарыбыз ката кетиребиз. Бирок коомчулукка ушул алымдарыбызды ушундай бир мындай резонанс кылып жарыя кылбай, мындай купуя түрүндө иш алып барса жакшы болмок да. Себеби бул башка адамдарга, айрыкча жаңы өсүп келаткан жаштарыбызга ушул мындай туура эмес тарбия катары көп мындай бааланып калышы мүмкүн да, туура эмес тарбия катары көрсөтүп калышы мүмкүн. Эми ошол эле учурда инсан менен исламды айырмалай билишибиз керек да, айырмасын. Исламда катачылык жок. Аны баарыбыз билебиз. Катачылык бир гана инсанда болот. Менин бул пикириме көпчүлүк адамдар, көпчүлүк айрыкча ушул жаштар кошулса керек деп ойлойм. Себеби баарынын деле ою ушундай болсо керек. Эч кандай соттун чечими жок, эч кандай соттун өкүмдөрү жок, кармап, камап, ушул алымыбызды мындай коомчулукка резонанс кылып, мындай жаман жарыя катары бааланып жатат да, менин оюмча. Ошондуктан мен азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, укук коргоо органдары, сиздер бир эч кандай соттун чечими жок туруп, күнөөлүү деп жарыя кылбай турушуңуздар керек болчу да. Бул соттун чечими чыккандан кийин гана мына ошондо күнөөлүү болот. Ошондо дагы мен азыр бул муфтийибизди же күнөөлүү же күнөөсүз деп мен айткандан алысмын. Мен сот эмесмин же бир башка бир орган эмесмин, анын күнөөсүн көзүм менен көрүп жанында жүрбөсөм. Бирок мен ишенем, бул киши өтө жөнөкөй киши эмес, илимдүү киши, билимдүү киши, ушунчалык элдин, ушунчалык жаштардын жүрөгүнөн орун тапкан киши. Ансыз деле алымдарыбыз барган сайын азайып, барган сайын ушундай бир эме болуп кетет. Ошондуктан мен ошол кайрылууга дагы кошуп кетем. Бул кандайдыр бир заказ болуп жүрбөсүн. Ошондуктан бул иш тыкыр иликтенип, жана азырынча ошол соттун чечими чыкмайынча бир коомчулукка мындай чыгарбай муфтийибизди үйүнө бошотуп, эркиндикке бошотуп, ал киши андай бир качып кете турган киши эмес же башка киши эмес. Мен ойлойм, ал киши өзү жооп берип, өзү тактап, баары менен кызматташат деген ниеттемин. Менин жеке оюм ушундай болду. Урматтуу мекендештер, эгерде сиздердин оюңуздар кандай болсо, сиздер дагы комментарийге жазып, комментарийге өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Биз албетте ошол сиздин пикириңиз жөнүндө дагы, ошол баарынын пикири жөнүндө дагы топтоп бир өзүнчө бир эфир кылганы биз даярбыз. Баарыңыздарга ден соолук, баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик болсун. Бактылуу болуңуздар.